Salam dostlar. Men Zuzu Kachiyeva Life Coach. Bir eksperiment жасайбыз. Бұл эмне? Эмнени көрүп жатасыз? Эмнени көрдүңүз? Бир суранычы достор, андыктан лайк басып коюңуздар. Лайк. Анан кагазда эмнени көрдүңүз, ошону комментарийге жазып коюңуздар. Себеби эксперименттин аягы эмне менен бүтөт же кандай болот, эмне мааниси бар экенин азыр видеодон угасыздар, көрөсүздөр. Макулбу? Сүйлөштүк? Достор, бүгүн биз ийгиликтин 4-ачкычын карап кетебиз. Ал эмнеге көбүрөөк көңүл бурасың? Алсыз жактарыңабы же күчтүү жактарыңабы деген темасы болот. Эмне себептен мен сиздерге бул жактан эмнени көрүп турасың деген суроо бердим. Кызыктуусу, көпчүлүк адамдар кара точканы көрүп турам дешет. Таң калыштуусу, кара точка ушунчалык кичинекей, ак барак ушунчалык чоң. Бирок ак барак деп эч ким айтпайт. Көпчүлүк кара точканы көрүп турам дейт. Бул эмнени көрсөтүп турат? Демек, биз да жашообузда өзүбүздүн кемчилигибизге көп фокус кармап, көп көңүл топтоп, көп көңүл бурабыз, жана башка адамдын дагы кемчилигин көрүп, карап, издеп, таап, кичинекей болсо дагы маани берип, ошонусун айтабыз же бири-бирибизге айтабыз, же адамга айтабыз, же анчалык деле акылдуу эмес экен, анчалык деле билимдүү эмес экен деп жыйынтык чыгарып, өзүбүздү жолуштуп, жубатып коебуз. Же көрө албастык, же ичи тарлыкты көрсөтүп коебуз. Биринчи кезекте, достор, бир нерсени эч качан унутпайлы. Ар бир адам ошончалык кайталангыс, ошончалык уникалдуу болуп жаралган. Ал адамдын жөндөмдүүлүгүн сиз көрүп жатсаңыз, же күчтүү жактарын, ал жагы сизде жок болсо, демек сизде башка тарабыңызда күчтүүсүңүз жана жөндөмдүүсүңүз. Тек гана башкалардын ийгилиги көзгө бизге урунат, көрүнөт. Бирок алар канчалык деңгээлде иш аракет жасаган, канчалык деңгээлде күч кубатын жумшаган биз билбейбиз. Тек гана жыйынтыгын көрөбүз, ийгиликке жетти. Ошондон ошол адамды биз таланттуу же жөндөмдүү деп коебуз. Жок, айымдар жана мырзалар, биз бардыгыбыз таланттуубуз, бардыгыбыз жөндөмдүүбүз. Жаратканга ыраазычылык баарыбызды уникалдуу кылып жараткан. Тек гана кемчилик өзүбүздө. Биз өзүбүздү көрө албайт экенбиз. Байкабайт экенбиз. Башка бирөөнү байкап, башка бирөөнү көрөт экенбиз. Ошондуктан видеонун аягында кээ бир лайфхактарды айтам, аягына чейин көргөнгө умтулуңуз, аракет кылыңыз. Макулбу? Бир нерсени айтып кетким келет. Эмне үчүн кызганыч, көрө албастык, ичи таарлык ушул сапаттар ийгиликке жеткизбейт. Себеби бул сапаттар бизди ичибизден гана жей берет. Жана көптөгөн эмоциялык күч кубатыбызды жана денелик физикалык күч кубатыбызды да алып коет. Андан көрүпчү, ошол күч кубатты жөндөмдүүлүктү өөрчүткөнгө, же бир ишти баштаганда аягына чыгарганга, же бир ийгиликке жетүү үчүн максаттарыбыздын бир жолун аткарганга жумшаса, биз эбак эле ийгиликтүү адам болмокпуз. Тилекке каршы адам баласы пендечилик ушундай жаман сапаттар менен кээде күрөшкөнгө туура келет. Түшүнөм, албетте, ар бирөөбүз ушундай сапаттар менен күрөшөбүз. Бирок ар дайым өзүңүзгө эскертиңиз. Мен күч кубатымды каяка төгүп жатам? Мен ийгиликке алып баруу жакка төгүп атамбы? Же мени ылдый күч кубатымды соруп алып салган жакка төгүп атамбы? Ошол суроо сизге жардам берет. Ар дайым өзүңүздүн жөндөмдүүлүк, талант, жакшы жактарыңызга көңүл буруп, жана ошондой эле башка адамдардын дагы
жакшы жактарына көңүл бурганга жардам берет. Бир мисал келтирейин. Көпчүлүк учурда биз бирөөнүн таасиринин алдында калып калуучу бир адатыбыз бар. Мисалы, аба ырайы бузулуп атат. Мисалы, бизде Стамбулда биринчи жолу кар жаап атат. Бүгүн 5 февраль. Кыштын биринчи жолу белгисин көрүп атабыз. Бирок күн бүркөк, кар жаап атат, шамал болуп атат, борон чапкын сыяктуу. Анан күн бүркөк, настроение жок, кар жаап атат деп кабаз бүркүп, ушинтип алсак эле кар токтоп калбайт, аба ырайы өзгөрүп кетпейт. Эч нерсе эмес, аба ырайы бузулуп берсин, бирде бузулат, бирде ачылат, бирде жайт, бирде токтойт. Ошого карабастан, мисалы, сиз кандай мага аба ырайынын таасири бар? Мен кожоюнмун бул дүйнөдө, мен жашап атам бул дүйнөдө, жылмайып өткөрөм бүгүнкү күндү. Ушундай эмеге карабастан, аба ырайына жылмайып адамдар менен пикир алмашам деп чечим чыгарып алсаңыз, бул кичинекей эле нерсе. Ошол сыяктуу бизде да көп кемчиликтер бар, көп кыйынчылыктар бар, көп тоскоолдуктар бар. Бирок биз фокусту ошолорго кармабастан, өзүбүздүн жөндөмдүүлүгүбүзгө, өзүбүздүн ийгиликтерибизге, кичинекей болсо дагы өзүбүздүн кыла турган нерсебизге көңүл топтосок, жакшы жактарыбызга, ушул нерсе бизди көтөрөт, күч кубат берет жана алдыга жылдырат. Бир ушундай акылдуу сөз бар. Өзүңдү башкалар менен салыштырба, токтот. Андан көрүчү өзүңдү быйылкы жылда кандай өсүш өнүгүү жана ийгиликтерге жеттиң былтыркыга караганда. Эгер жашооң быйылкы жылда былтыркыдай эле болуп атса, демек бир жерде турасыз. Эгер быйылкы жашооңуз бир аз болсо дагы былтыркы жашоодон өзгөргөн болсо, демек сиз алдыга жылып баратасыз. Ошондуктан бул акылдуу сөз. Башкаларга өзүңдү салыштырба, тек кана өзүңдү мурунку өзүңө салыштыр деп. Ошондо адам ийгиликке кадамдарды таштай берет. Урматтуу достор, угармандар, анда эмесе лайфхак. Мен негизи аба курсумда ушундай бир сонун тапшырма бар. Аты 77 өнөр. Негизи кыргыздарда ушундай макал бар, жигитке 70 өнөр да аздык кылат деген. Менин курсум айымдар үчүн болгондон абдан бактылуу айым, аба автордук курсум. Мен ошол жака 77 өнөр деген тапшырманы ойлоп тапкам. Ал жакта тапшырманы кантип аткарса болот? Сиз отуруп алып, өзүңүзгө дептер, калем алып алып, 1ден 77ге чейин жазып, санды 1, 2, 3, 4 деп катар менен. Анан тушуна отуруп алып жазып чыгыңыз. Сиздин кандай жөндөмдүүлүктөрүңүз бар? Чындап келгенде биздин көптөгөн жөндөмдүүлүктөрүбүз бар. Мисалы, бирөөбүз токуганды билебиз. Бирөөбүз сонун даамдуу тамак бышырганды билебиз. Бирөөбүз теги уй сааганды билебиз. Бирөөбүз чоң чара ун той топурларда камыр жууруп, ошону сонун кылып уктатып, сонун кылып жайып, сонун борсокторду жасай аласыз. Ар кимибиздин ушунчалык көп жөндөмдүүлүктөрүбүз бар. Биз бирде аларды жөндөмдүүлүк катары кабыл албайбыз. Алар болуучу нерседей кабыл алабыз. Эгер биз ушул жерден салыштырып көрсөк башка адамдарды, ошондой чара унду камыр жууруп борсок кыла алат бекен? Жок, кыла албайт. Мисалы, шаарда өсүп калган, чоңоюп калган кыздар. Ошо сыяктуу эле шаардык кыздардын да өзүнүн сонун жөндөмдүүлүктөрү бар. Бирөө сүрөт тартат, бирөө музыкалдуу аспаптарда ойной алат, бирөө спорт менен машыган. Ар ким ар кандай жөндөмдүүлүгү бар. Ошондуктан айымдар жана мырзалар, отуруп алып, жан дептериңизди алып алып, ошол жака 77 өнөр таап жазып чыгыңыз. Бул тапшырманы аткарып атканда сиздин мээңизде көп өзгөрүүлөр болот. Жаңы нейрондук байланыштар чыгат. Сиз мурунку нейрондук байланышыңыз боюнча жалаң гана өзүңүздүн жаман сапаттарыңызды, жаман алсыз жактарыңызды, жаман жерлериңизди эле көрүп туруп алчыңыз.
азыр ушул тапшырманы аткарып атып 77 өнөрдү жазып атып сиз өзүңүздө мээңизде жаңы нейрон байланыштарын жасаган болосуз. Ошондуктан келгиле анда ушул тапшырманы аткаралы. А эгер сиз менин автордук курсум аба аттуу катышкыңыз келсе, айым болсоңуз комментарийге жазыңыз. Катышкым келет деп. Анан кийинки потокко сизди кошуп коебуз. Бул жакта WhatsApp, Telegram номерлерим жазылуу, паузага коюп туруп, көчүрүп туруп, сактап туруп жазсаңыз. Бул эң сонун мүмкүнчүлүк ушинтип сиз менен байланышка чыгуу жана суроолоруңузга жооп берүү. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздарга. Эмки көрүшкөнчө жакшы калыңыздар.